Достор, экинчи сабакка кош келипсиздер. Бул сабакта мен силерди кантип рекламный кабинетти туура көрүш керек экенин көрсөтөм. Вообще бизге бул кабинеттен эмне керек экенин көрсөтөм. Мурдакы сабакта мен силерди кантип Facebook аккаунтту Instagram аккаунтка привязать эткенин көрсөтөм. Бияктан уже көрсөткөм. Вот. Биз уже мурдакы сабакта привязка алганбыз Facebook аккаунту Instagramга. Бияктан бизге чисто вот эки раздел керек болот. Компания деген жана выставление счетов и платежей. Биякта вообще вот рекламанын статистикасы көрүнөт. Азыр биринчиден биз рекламаны кетириш үчүн бияктан өзүбүздүн картабызды привязка кылабыз. Привязка болгондо азыр ошондо биз акча кошуп туруп эле реклама кетире беребиз спокойно эле. Могу средства деген раздел бар. Биякта добавить средстваны басабыз. Азыр биринчи картаны кошуш керекпиз да. Менин өзүмдүн картам бар. Силер өзүңөрдүн картаңар привязан болбосо, биякта добавить способ оплаты. Добавить способ оплаты дегенди басканда биякта дебетовая или кредитная карта дегенди басабыз. Далее анан биякта өзүңөрдүн данныйыңарды жазасыңар. Жазганда эле сохранить басасыңар. Анан картаңар обязательно автоматически привязан болуп калат. Привязка болгондон кийин өзүңөр биякта уже бюджетиңерди карата кошо бересиңер. $5-10 кошо берсеңер болот. Без разницы вот өзүңөрдүн бюджетиңерге карата. Вот биякта уже бизде чисто вот эки раздел керек болот. Выставление счетов, анан компания. Компанияга өтөм кайра. Бияктан уже акчабыз кошулду деп эсептеп койсоңор болот. Компания өткөндө эле биякта статистика көрүнөт. Ошо биз мурда таргет кетиргенбиз. Кетиргенде вот азыр $15 менен кетиргенбиз да. Биякта загрузка бүтсүн. С целью вовлеченность. Анын баарын азыр эмки сабакта түшүндүрүп берем. Вот кетиргенбиз. Кетиргенде вот $15 кеткен. В итоге вот 35 киши жазган. И вот бир киши жазыш үчүн чисто вот 85 цент кеткен да. Бирок аны биз бир күнгө эле кетиргенбиз. Биякта уже показы, охваты вот канча киши көргөн да биздин рекламабызды. Вот. Биздин ошо экинчи сабагыбыз чисто вот рекламный кабинет менен ознакомление дагы бир жолу өтүп коеюн. Биякта вот компания керек болот жана выставление счетов и платежей. Башка эч нерсе бизге кереги жок. Биякта уже статистиканы өзүңөр окуйсуңар. Дагы эмки сабактарда мен силерге оңой нерсени айтып берем. Кантип статистиканы оңойроп карасаңар болот. Жаныңарда ноутбук жок болсо, телефондон карасаңар болот. Вот. Анда эмесе мен силерди 3-чү сабакта күтөм. 3-чү сабакта мен силерди уже кантип рекламаны полноценно кетиргенди үйрөтөм.